Токмок шаары номер 7 орто мектеп 8 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы рационалдык туюнтмаларды өзгөртүү. Сабактын максаттары: силер балдар рационалдык туюнтмаларды өзгөртүү боюнча билим аласыңар. Башкача айтканда, кыскача көбөйтүүнүн формулаларын, негизги теңдештиктерди колдонуу менен туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Анда эмесе, өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн төмөнкү мисалдарды карайлы. 3 көбөйтүлгөн a минус 4b барабар. Демек 3-тү a-га көбөйтүп жазабыз. 3-тү 4b-га көбөйтсөк 12b. Ортосунда минус турат, ал сакталат. Минус 0,1 n көбөйтүлгөн минус 2,3m барабар. Минус менен минус көбөйтүлүп плюсту берет. 0,1 менен 2,3-тү көбөйтсөк 0,123 болот. N-m өзгөрмөсү жазылат. Кийинки кашада кашанын сыртында минус 23-кө кашанын ичиндеги ар бир мүчөнү көбөйтүп чыгабыз. 2x-ты минус 23-кө көбөйтсөк минус 26x болот. Минус 3y-ти минус 23-кө көбөйтсөк плюс 69y болот. Плюс 1 менен минус 23-тү көбөйтсөк минус 23 келип чыгат. Кийинки мисалды карайлы. 7,5 кошулганды минус 8,5 минус 7,5 Биякта болсо окшош кошулуучуларды топтойбуз. 7,5-дан минус 8,5-ны кемитсек минус с калат. D-га минус 7,5-ны кемитсек минус 6,5 келип чыгат. Демек, ушундай амалдарды аткаруу жүргүзүлөт. Эми балдар, биз былтыркы жылы өтүлгөн формула менен теңдештиктерди карап кетели. Демек, сол жагыңарда кыскача көбөйтүүнүн формулалары турат. Демек, ушул формулалардын баарын тең бүгүнкү темада колдонобуз. Ал эми оң жагыңарда болсо, бөлчөктөрдү кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү жана даражага көтөрүү эрежелери турат. Бул негизги теңдештиктерди дагы туюнтмаларды өзгөртүүдө колдонобуз. Бул формулалар менен теңдештиктерди биз формула жазган дептерге жазып алсак болот. Демек, ал дайыма биздин маңдайыбызда турушу керек. Эми балдар, рационалдык туюнтмаларды өзгөртүүгө карата мисалдарды карайлы. Демек, биринчи мисалыбыз 5x кошулган y бөлүнгөн x минус 5y турат. Экинчи бөлчөгүбүз 5x минус y бөлүнгөн x плюс 5y. Бул экөөнү кошушубуз керек. Бөлүмдөрү ар түрдүү. Демек, биз экөөнү көбөйтүп жазып алабыз. Демек, a минус b, a плюс b формуласынын негизинде жазып алсак, x-тин квадраты минус 25y болот экен. Демек, кошумча көбөйтүүчү берсек, биринчи бөлчөккө x плюс 5y, экинчи бөлчөккө x минус 5y берилет. Демек, аларды көбөйтүп жазып алдык. Эми кашаларды ачып, топтоштуруу жүргүзсөк, 10x квадрат плюс 10y квадрат калат экен. Бул жерде жалпы көбөйтүүчүнү 10-ду кашанын сыртына чыгарсак, кашанын ичинде x квадрат плюс y квадрат калат. Бөлүмүндө болсо x квадрат минус 25y ошол боюнча калат. Экинчи мисалды карайлы. Бир бөлчөктү экинчи бөлчөккө бөлүшүбүз керек. Демек, биринчи бөлчөктүн өзүн жазып алдык дагы, экинчисинин тескерисине көбөйттүк. Карагыла балдар, алымында турган x квадрат минус 25y квадрат бөлчөктүн алымына чыкты. Ал эми алымында турган x квадрат плюс y квадрат бөлчөктүн бөлүмүнө түштү. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай x квадрат минус 25y квадрат менен x квадрат минус 25y квадрат кыскарат. X квадрат менен y квадрат, x квадрат менен y квадрат кыскарып кетет экен. Ошондо 10 деген эле сан калат экен. Кийинки мисалды карайлы. Бул жерде бир бөлчөктөн экинчи бөлчөктү кемитишибиз керек. Демек, биринчи бөлчөктүн
bölümünde a plus b turat. Ekinci bölçöktün bölümünde a plus b'nın kvadratı болады. Demek a kvadrat plus 2a b plus b kvadratты biz kıskaça көбөйтүүнүн формуласынын негизинде a plus b'nın kvadrat деп жазып алдык. Эми жалпы бөлүмү бул жерде a plus b'nın kvadratı болот экен. Кошумча көбөйтүүчү берсек, биринчи бөлчөккө a plus b берилет, ал эми экинчи бөлчөккө 1ден гана берилет экен. Эми биринчи бөлчөктүн алымында турган a квадратты a plus b'га көбөйтсөк, a plus a квадрат b болот экен. Жана экинчи бөлчөктүн a куб кубун минус деп жазып алабыз. Эми a кубтан a кубту кемитсек 0 келет дагы, a квадрат b калат. Бөлүмүндө болсо a плюс b'нын квадраты калат экен. Кийинки мисалды карайлы балдар. Демек бул жерде дагы бөлчөктү алымын бөлүмүнө бөлөт экенбиз. Демек аны үчүн биз топтоштуруу жүргүзөт экенбиз. 9a квадрат минус 24ab плюс 16b квадратты өзүнчө топтоп алабыз. Ал эми 25ти кашанын сыртынан калтырып коебуз. Эмне үчүн? Себеби кашанын ичиндеги 3 мүчөдөн биз 3a минус 4b'нын квадратын бөлүп алсак болот экен. Ал эми 25ти биз 5тин квадраты деп жазып алсак болот экен. Кыскача көбөйтүүнүн формуласынын негизинде биз 3a минус 4b минус 5, 3a минус 4b плюс 5 деген эки көп мүчөнүн көбөйтүүсүнө ажырайт экен. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүндө турган 3a минус 4b минус 5тин өзүн жазып алат экенбиз. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай кыскартуу жүргүзүлөт дагы, алымындагы 3a минус 4b плюс 5 ошол боюнча калат экен. Эми балдар, 5-чи мисалды карайлы. Бул жерде дагы бөлчөктү жөнөкөйлөтүш керек экен. Азыркыдай эле биз топтоштуруу жүргүзөт экенбиз. Демек, биринчи менен экинчи мүчөнү өзүнчө топтоштуруп, кашанын сыртына a кубту чыгардык. Ошондо биринчи мүчөдөн a'нын 4-сүнөн a куб чыгып кетсе a калат. 2a кубтан куб a куб чыгып кетсе 2 калат экен. Ал эми экинчи кашадан 9a'ны кашанын сыртына чыгарсак, кашанын ичинде a плюс 2 калат экен. Өзүңөр көрүп тургандай, биринчи туюнтмада жана экинчи туюнтмада жалпы көбөйтүүчү бар a плюс 2 деген. Аны жалпы кашанын сыртына чыгарабыз. Кашанын ичинде ошондо a куб минус 9a калат экен. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүн дагы өзгөртүп алсак болот экен. Демек, a квадрат минус 3a плюс 2a минус 6 деп жазып алабыз. Бул жерде 3a плюс 2a бизге суммасында минус a'ны берет экен. Демек, биз кыскаруучуга ылайыкташтырып, ушундай кылып туюнтуп алдык. Эми биринчи, экинчи туюнтмадан a'ны кашанын сыртына чыгарсак, a минус 3 калат. 3-чү, 4-чү кашадан 2-ни чыгарсак, a минус 3 калат экен. Эми өзүңөр көрүп тургандай, бөлчөктүн бөлүмүндө a минус 3 деген жалпы көбөйтүүчү пайда болду. Аны кашанын сыртына чыгарсак, кашанын ичинде a плюс 2 калат экен. Эми мына кыскаруучулар пайда болду. a минус 3 менен a минус 3тү кыскарттык, a плюс 2 менен a плюс 2-ни кыскартсак, кашанын сыртында барабардыктын оң жагында a квадрат плюс 3a калды. Демек, туюнтма ушинтип жөнөкөйлөдү. Эми балдар, китеп боюнча 134-чү номерден бир мисалды карайлы. Үйгө тапшырмага номер 7 жана номер 133. Ушуну менен сабагыбыз бүттү балдар. Саламатта калыңыздар.